Акыркы учурда шаар ичинде коомдук кичи автобустар кескин азайып кеткени байкалууда. Шаар тургундары жумуштан кийин үйүнө жетүү үчүн 1 сааттан ашык күтүп, андан дагы толуп келген автоунаага батпай калышканын айтышып, нааразы болушууда. Жумуштан чыкканда кээ күндөргө биз жарым саат, бир жарым саат маршруттар күтүп калабыз. Анан кээде толуп келет, аябай адам көп. Анан бизди албай кетет. Кээде отурабыз анан 1 саат, бир жарым саат, 2 саатка чейин аябай. Ушундай маршруттар аз болуп атат негедирчи. Маршруткаларын көрүүдөн да көрөк автобустан, троллейбустан киргизип койсо болмок да. Бул деген маселе эмнеден тыгылып маршруткага азыр мына кышта келатат, сентябрда келатат. Азыр тыгылмай деген башталат. Кичине колдар дагы 1-классниктер, 2-классниктер маршрутка түшөт, алар да кыйналышат. Ошондуктан мен оюшумча чоң автобустарды, троллейбустарды киргизип койсо жакшы болмок да негизи. Шаар тургундарын түйшүгө салган бул көйгөй эмнеден улам чыгып жатканын билүү үчүн кичи автобустардын айдоочуларына кайрылдык. Жумуш болуп атат, бирок мурункудай эмес да. Салага жагы эле кымбат, атак эл баягы эл да ташаган. Салага жагы бизге эле кымбатчылык болуп атат. Убагына көтөргөндө баганы 35 сом болгон, азыр мынагы салага 70 сом. Күннөн көтөрүп атат. Эртең канча болот дагы ким билет. Бир базардан 90 болуп кетсе, токтойбуз го дейм. Жөн эле жүрө берсе, запчасты да кымбат бир четинен. Баардыгы ошондой болуп атат. Ошо биздин кылган жумушубуз. Кичине элдер айткандай машина жок дейт. Бат-бат жүргөнгө салага актабайт да. Салага бизге эч ким куй бербейт, запчасты алып бербейт. Аны өзү карап, расстоянияны неме кылып, диспетчерлер бет эрелүү кылып турат, ошо менен кетебиз. Ата мурункудай 5 жүргөнгө салага 5-10 сом эмес, 70 сом болду. Көбүнчө момент отстойго 10 мүнөт 12 мүнөттөн туруп алган себеби жолго кичине киши топтолсо солярка кымбат. Ошого дагы баягы кичине интервалдары дагы ошондон узарып кетип атат болуш керек. Азыр 1 литр солярканыкы мен азыр жолдон келатып көрдүм. 73 сом 60 дейин деп турат. Биздин барып келген мисалы бул конечныйден тиги конечныйга чейинки километр бир где-то 32 бекен же 30 ошондо барып келген 60 километр. 10 литрге жакын солярка кетет. Ал эми барып келгениң 10 литр соляркаң бир 736 сом болгондо кейде актабай да калат. Эми эртең мененкисин актаса керек, анткени элдин баары час пик убагында жумушка келип кайра барган учурунда. Ал эми түшкүсүн киши жок деле болуп калат, ошон үчүн баягы интервалдар ошондон узарып атса керек. Муну эми ушул көрүп аткан өзүбүздүн бийликтегилер солярканын баасын бир жаңысыл кылып токтотуп же бир эмелерин карашса болмок, варианттарын. Андан башка эми колдон келишинче эле балдар иштеп жатышат. Учурда күйүүчү майдын баасы 73 сомдон болууда. Эгер майдын баасы жогорулай берсе, шаар ичинде коомдук транспорт көйгөйү кантип чечилери боюнча транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Нурбек Сагынбек уулу айтып берди. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташуу кызматы шаардык транспорт департаменти тарабынан аркаланып келатат. Троллейбус башкармалыгы, автобус башкармалыгы, анан жаңы түзүлгөн муниципалдык ишкана жана микроавтобустарды тейлөө ишканасы ачылган. Жалпысынан күнүмдүк чыгуулар троллейбус башкармалыгы тарабынан күнүмдүк чыгуу болуп 130га жакын троллейбус чыгып шаардыктарды камсыздайт. Андан тышкары автобус башкармалыгынан күнүмдүк чыгуусу 80-90 автобусту түзүп атат. Микроавтобустар жеке тарапка таандык микроавтобустардын саны 1500-1600 бүгүнкү күндө түзүп атат. Сентябрь айлары менен 2000ге чейин көтөрүлөт деген биздин өзүбүздүн прогнозубуз бар. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул 2015-2016 жылдары микроавтобустардын саны 4,5 миңден 5 миңге чейин түзгөн болсо, бүгүнкү күндө 1,5-1800га чейин түзүп атат. Кескин түрдө азайып кетти. Булдан бирден бир себеби жана күйүүчү майдын кымбаттоосу, анан жанагындай запчасттардын да баасы өсүү, ошол себептер да болуп атат. Бишкек шаарынын ошол жүргүнчүлөрдү ташуу максатында жумуштар жүргүзүлүп атат. Бишкек шаарынын мэри тарабынан да коюлган тапшырмалар бар. Ошолордун алкагында жергиликтүү бюджеттен 1 миллиардка жакын акча каражаты отурулган. Ал акча каражатка ошол 130 автобус сатып алуу боюнча келишим түзүлдү.
тапшырмалар коюлду. Ошол жакынкы аралыктарда автобус башкармалыгына жаңы жана 130 сыйымдуулугу чоң 12 метрден 12 метр болгон жаңы үлгүсүндөгү автобустар келет. Бул биздин өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен каралган акча каражатка. Андан тышкары гранттар да каралган. Бул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан жана Европа өнүктүрүү банктары тарабынан дагы акча каражаттар каралган. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнгөн акча каражат жөнүндө айтып кете турган болсок, бул 50 миллион АКШ доллары менен акча каражат каралган. Мунун 25 гранттык негизинде, 25 миллион болсо кредит негизинде. Бул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган акча каражатка жаңы типтеги электробустарды сатып алуу боюнча каралган акча каражат. 120 электробусту сатып алуу эле эмес, ал акча каражаттын ичине ошол Киев көчөсү, Правдадан Молодой гвардияга чейинки бөлүктү полностью ошол Киевский көчөсүн реконструкциялоо, электробус жүргүзүү боюнча жанагы заряддык станциялардагы, деполорду дагы модернизация боюнча ошол акча каражаттын ичине кирет. Кичи автобустарга түшкөндө элди тыгылтып салып деп наразы болордон мурда металдын аркы бетин караганды үйрөнсөк. Күнүгө 15 саат иштеген айдоочулар майдын кымбаттыгына карабай шаар тургундарын тыным албай ташып келишет. Бирок күйүүчү майдын баасынын өсүүсү токтобосо, жаңы сатып ала турган автобустар шаар тургундарын камсыздай алары деле күмөн. Асель Романкул кызы, Наргиза Козубаева, Кыргыз Тосо басма үйү.